Достор, силерге толук түрдө көргөзүп коеюн. Бул экранда турган могул Blackbit биржасы, еще анын жанында Binance, анан Сберкасса кошелек. Бул деле биржа кошелек, карагыла. Биринчи, мынол Binance кошелектон биз доллар сатып алабыз акчага, сомго, мисалга, баардыгын түшүнүктүү көргөзүп берейин. Акча поток кешке кирүү үчүн кандай процесстен өтөт. Бул жактан биз акчага биринчи доллар сатып алабыз. Мисалга, бул жерде сиз 20 миң салам деген болсоңуз, 20 миңге 226 доллар келет экен. Түшүнүктүү болду, Биз сомго биринчи доллар сатып алабыз Binance аркылуу. Binance'ка доллар, USDT доллар сатып алгандан кийин Binance'тагы долларды Blackbit биржасына которобуз. Bundan эле бул жака которобуз Blackbit'ке. Blackbit'ке биздин акча доллар болуп кирет да. Мына доллар турбайбы, мына жерде USDT. Биздин акча Blackbit'ке доллар болуп киргенден кийин биз Blackbit'тен мынол EKR деп турбайбы? Ушул eCurrency криптовалютасын сатып алабыз. Түшүнүктүү болдубу? eCurrency криптовалютасы Blackbit'тен сатып алынгандан кийин мынакей eCurrency криптовалютасы көрдүңөр, эми ушуну чыгарабыз. Кайсыл жака? Сберкасса кошелекке мына басып чыгарабыз. Анан Blackbit'тен, мына карагыла. Blackbit'тен Сберкасса кошелекке могул eCurrency деген криптовалюта бар го. eCurrency криптовалютасын которуу үчүн сиз Сберкасса кошелектин ичинен eCurrency'нын адресин алып беришиңиз керек. Видеого жакшы көңүл бургула. Сберкассага кирилди. Мына Сберкассага кирдик. Киргенде мына сол тарапта пополнить деген бар. Ошону басабыз. Сол тараптагыны басканда бул жерде, сол тарап басылбай калыптыр го. Пополнитти басканда оң тарапта рубль деп турат. Ошол кичинекей кара точканы басканда биз бул жерден мына EKR деп турат го, мына EKR дегенди басабыз. Ошону басабыз. Жакшы внимательно карагыла. EKR деген коюлду. Мына eCurrency деп турат. eCurrency криптовалютасы оң тарапта турат. Пополнитте турабыз. Суммага, мисалга, сиз бул жерге 2 штук деп жазып коюңуз, 2 штук. Мынакей 2 штук деп жаздыңызбы? Мына дагы текшеребиз. Бул жерден пополнить дегенди басабыз. Пополнить басканда экранда үстү жакта момундай англисче жазуулар турат. Ушуну мол 2 кара сүрөттү басканда ушул копировать этилет. Копировать болду, көрдүңөрбү? Кошелектү копировать эттик. Бул кнопканы бир жолу эле бармак менен акырын бассаңар, копировать болот. Андан кийин заплатилди басып койгула. Мына басып койдуңузбу? Ушул копировать болгон адрести сиз мага WhatsApp'тан жибересиз. Бул телефондо WhatsApp жок. Ошол үчүн мен Telegram'дан көргөзүп атам. Түшүнүктүү эле болду да, уже ясно. WhatsApp'тан жибересиңер. Мына мынтип жибересиңер. Эчтеке сөз кошпойсуңар, кандай копировать болсо ошондой жибересиңер. Жана ушул процессти 2-3 жолу кайталап, кайра башынан текшергиле. Мына пополнить дегенди бастым. eCurrency криптовалютасы турат. Сумма деген жерге эми мисалга 1 штук деп жазып көрөм. 1 штук деп, мына пополнить. Копировать кылабыз. Копировать кылдык. Заплатилди бастым. Эми кайра ошол адрести 2 жолу копировать кылдымбы? Кайра жөнөтүп, ушул 2 текст турбайбы? Биринчи жана экинчи. Ушул 2 текстти жакшы салыштыргыла тамгалары менен. Экөө окшош болдубу? Эгер өзүңөргө дагы да ишенбей, адрес туура эмес болуп калды ойлосоңор, дагы кирип пополнитти басып, мына жерге 3 деп жазып туруп, пополнитти басып, мына адрести алгыла. Адрести копировать эткиле. Копировать. Мына заплатил. Кайра жөнөткүлө WhatsApp'тан 2-3 жолу өзүңөр текшерип, мына
ушул 3 адрес алынды. 3 адрес бир эле адрес болгону 3 жолу жөнөтүлдү. Кээ бирки адамдар эптеп адрести копировать этип жөнөтө албайт. Мынтип жөнөтүп атып, мынтип колдору басылып кетет, мына. Уже туура эмес адрес болуп калды. Же болбосо адрес жөнөтүп атып, мынтип өчүрүп басылып калат. Уже эмне? Булар туура эмес адрес болуп калды. Ошол үчүн адрести кайра текшерип туруп, анан жөнөткүлө деп айтып атам. Мааниси ошол. Бүттү. Ушул адрести жөнөтөсүңөр. Ушул адрестин негизинде акча салынат. Түшүнүктүү болду деп ойлойм.